Араларыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы эреңиш мелдешинен баян алып берүүсүн баштайт. Азыр сиздер эми Чолпон Ата шаарынын ат майданында эреңиш боюнча өткөрүлчү мелдештердин чакан ачылыш аземине ортоктош болуудабыз. Бир канча көзүрмемдерден соң эреңиш боюнча 80 жана 80ден жогорку чембирдиктеги салмакта кармаштар орун алып баштайт. Жалпы жонунан бул эреңиш боюнча мелдештерге Кыргызстан, Орусия, Азербайжан, Монголия, Афганистан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнөн келген мыкты жоон билек балбандар ат үстүндө эңишип мөөрөй талашат. Урматтуу балбандар, урматтуу калыстар, устаттар, урматтуу күйөрмандар, баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин атынан жана Кыргыз Республикасында улуттук спорт өнүктүрүү боюнча республикалык борбордун атынан көчмөндөр оюндарынын алкагындагы программасындагы эреңиш мелдешинин ачылышы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Менин оюмча бул көчмөндөр оюнунда эң мыкты деген балбандар келип, азыр өзүнүн күчтөрүн сынап, ушул жерден эң мыктылар жеңип чыгат деген ойдобуз. Калыстар жакшы туура калыстык кылып, ушу мелдештин жакшы бир нукка деңгээлге көтөрүп бергиле. Ал эми ушу мелдештин катышуучуларына кааларым эң мыктылар жеңип чыксын. Эреңиш боюнча биздин азыр эми биринчи беттешибиз орун алганы турат. Азербайжандык Турал Алиев сиздердин назарыңыздарда жана ага каршы орусиялык Ринат Саксаев даярданып турат. Ал эми бул кызыктуу делген жигиттердин, намустуу эрлердин кармашын баяндоого Кыргыз Республикасынын эреңиш федерациясынын вице-президенти Орос Молдалиевич Тойгонбаев агабыз жардам берип турат. Саламатсызбы? Ороз ага, студиябызга кош келиңиз. Рахмат. Ал эми орусиялык Ринат Саксаев байкалгандай кызыл түстөгү жоолук менен ортодо, эрежеси менен албетте көбүңүздөр таанышсыздар, ошончо дагы айтып өтөбүз. 6 мүнөттүн ичинде биринчи таза жеңишке жетет. Мынандай курдан алып, оодарып кетсе дагы боло турганын жакшы билебиз. Анын үчүн бул чийиндин ичинен чыкпай, оодарышты улантуусу зарыл. Мына ушул беттешүүнү карасаңар, 6 айлык Россиянын атынан чыгып аткан 6 айлык кыргыз жигит экен. Биз кече эле мандаттык комиссия өтүп атканда текшергенбиз. Мына карасаңар кыргызча белинен курдун кармап тартып атат. Мына азербайжандык жигитти ас болгондо аттан оодарып түштөмөк. Мына 2 упай берилди.
Кызыл Курчан балбанга эсеп 2-0. Ал эми Алтайлык Ринат Саксаев өзүңүздөр билгендей, бул Көкбөрүдө дагы Орусия улуттук курамасында ойноп келген. Самбо боюнча Орусия чемпионатында бир далай байгелүү орундарды ээлеген эмесе. Келиңиздер, эрең иштен жаңыдан иштелип чыккан жобосу боюнча дагы айтып өтөлү. Эгерде атаандаштын колун аттын жалына 3 секунда убакыт баса ала турган болсо, анда бул 1 упай менен белгиленет. Ал эми кармаштын өзүндө ошондой эле атаандаштын колун эрдин кашына басса дагы 1 упай берилет. 3 секунда кармаса 1 упай берилет. Ошол еңиштегер атың мыкты болсо, биздеги эреже боюнча жарым метр аралыкта каршысындагы балбанын атын буруп, анын артында колунан кармап алып түшүүгө ылайыктуу шарт түзүп берет. Ошон үчүн ээреңишке өзү еңишке ылайыктуу мыкты атты миниш керек. Жоон, күчтүү, өткүр, курч, ылдам атты миниш керек да. Ошон үчүн еңишке түшө турган балбандар дайыма ат тандап, айыл-айылдын баарын кыдырып, ат тандап издеп жүрүшөт. Сиз айткандай кош басмайыл тартып анан кийин чыгышат. Кош басмайыл, себеби дегенде жөн эле, мисалы улак алганда улактын салмагы мисалы 30 килодан 35 килога чейин болсо, бу жерде салмагы 100дөн ашык балбан болуп калышы. Аны алып түшүш үчүн эгер бир басмай болсо үзүлүп кетип, өзүн кошо түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кош басмайыл тартат, артынан бөттөрүп тартат. Сөзүңүз жамыраа бул жерде кызыктай абал жаралып калды. Бул эми чала жеңиште туурабы? 2 упай азыр азербайжандык балбанга. Мына эреңиште ушулай. Мындай караганда Азербайжан балбаны белгилик ишти орто фондо баягына бүткөн түргө келтирүүгө аз калган, бирок аттын булагы менен тең ойногон Ринат Саксаев, Орусиялык Алтай Республикасынан келген кыргыз тууганыбыз. Ошол кыйын абалдан чыгып, кайра каршысындагы балбанды аттан алып түштү. Мына азыр Алтайлык жигит таза жеңишке жетишти. Таза жеңишке жеткенде 4 упай берилет, туурабы? 4 упай берилди. Бул кийинки айлампага чыкты. Азыр Кызыл Курчан бул монголиялык балбан, анын каршысы Афганистандык көк түстөгү кур менен алышып жатканын байкоодосуздар. Азыр эми бул 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү алышуулар, кимисинин ташы тегеринет. Муну биз эми аздан соң көрүп билип алабыз. Ошондой эле эреңиште билесиздер, атаандашты колун артына алып кармагандыгы үчүн, мындайча айтканда, эрден толук болбосо дагы жарым-жартылай оодаргандыгы үчүн 2 упай балана турганын дагы белгилеп кетебиз. Жана Кыргыз Республикасынын эреңиш боюнча федерациясы жаңыдан түзүлгөн экен. Мына бул жерде Афганистандан келген Гази Хабибурлахман, өзүңүздөр көргөндөй, монгол балбанын эрден акырын гана жаш баладай шыпырып түштү. Бул эми таза жеңиш менен бааланып, 4 упай алуу менен Афганистандык Гази Хабибурлахман кийинки кармашында ал Кыргызстан менен Орусиялыктын жеңүүчүсү менен тагыраак ал Өзбекстан менен Казакстандын жеңүүчүсү менен кескелет. 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү ортого чыкчу кийинки балбандарды тааныштырып өтөлү. Тоштемиров Раушанбек, Өзбекстан жана Туймебек Жумалиев, Казакстан. Шап кеттик эмесе. Жеңиш башталып, Казакстандык Жумалиев, Туймебек дароо кармаштын жинин колго алып, атаандаштын айласын келтирүүнүн аракетинде шап бийликтен алган бул жигит, байкаңыздар, аябагандай чымырынан келген балбан жигиттердин бири экен. Кармаган жеринен кан чыгарчу сапаты да бар окшобойбу? Эреже боюнча каршыласын тепкенге, же муштаганга, же чачынан, көзүнөн, кулагынан кармаганга уруксат жок. Мойнунан кармаган уруксат, курунан, колунан, кулкуйунан кармаганга уруксат. Арыдан бери Казакстандык Жумалиев Туймабек
ыңғайын келтіріп, Өзбекстандық Раушанбек Тоштемировты ердің үстінен қандайша алып түшкендігін көріңіздер, көріп алдыңыздар. Бұл еме таза жеңіш. Кейінгі 80 кг салмаққа чейінгі бөліктегі чық жұптарды таныштырып өтөлі. Қызыл түстегі Курчан, бұл монголиялық Темулен Саранху. Ал сіздердің назарыңыздарда 23 жашта Монголияның ереңіш бойынша жеңушісі, анын ата-андашы Афганистандық Бадахши Гулам Али. Бадахши Гулам Али азырынша алдыда келе жатқан малы. Қайрадан бири-бири менен тықыз жақында, андан кейін тиштенішіп, күрөшүп алышып жатқан малы. Ер үстіндегі оодарыш бұл эме кимди гана болбосун көңүлүн курсант кылчу мелдештердин бири Афганистандык Бадахши Гулам Али, ал көк түстөгү Курчан учурда 4-0 эсебинде утуп жаткан малы. Анын бөктөрүнчөгү дагы көк түстө. Акбали мына эмесе арыдан бери айта буйта дегичектүү болбой, Афганистандан келген Бадахши Гулам Али ат үстүндө кандай чебер экендигин көрсөтүп, жыйынтыгында 4 мүнөткө жетип жетпеген убакыттын ичинде Монголиядан келген Темулен Саранхуну таза утуп, кийинки баскычка чыгып олтурат. Кийинки келе жаткан балбандар менен тааныштырып өтөлү. Назарыңыздарда Орусиялык Адышев Мерген, Алтай Республикасынан келген кандаш тууганыбыз. Ал кандайча бул эңишке шайланып чыгып жатканын сиздер дагы көрүүдөсүздөр. Ал эми анын ата-андашы Монголиядан келген кызыл түстөгү Жолукчан Батхыяк Эркбаяр. Кармаштын өзүнө келе турган болсок, көк түстөгү Жолукчан Орусиядан келген Алтайлык Мерген Адышев кыйла дымактуу кармашка келип, байкаңыздар, анын денеси субагайынан келип, жоон жолпусунан келген болсо, монголиялык чымырынан келип, колдору дагы шадылуу окшобойбу? Аппали. Мына бул жерде эми Орусиялык Мерген Адышев ата-андаштын колун жакшы эле ат жалына басууга аракет кылган, бирок билесиздер, упай алыш үчүн кеминде эле 3 секундда кармап туруу зарыл. Туура. Элибизге бул эреңиш спортту баягы оодарыш деп дагы көп белгилүү. Анан ушул эки ооз сөз менен эмне үчүн эреңиш деп атадыңыздар? Ушул туурасында дагы айта кетсеңиз. Жанагындай мисалы буга чейинки аталып жүргөн аты оодарыш болчу. Ошо оодарыш өткөрүлүп жүргөндө элде мындай көп көңүл бөлүнбөй, оодарыш деген кандай маани түшүндүрөт, оодарып салабы же эмне деген маани болгондо биз айылдардын баарын кыдырып, илгерки аксакалдардын баары менен кеңешип, эмне оодарыш деп айткан туурабы же эреңиш деп айткан туурабы, баардыгы тең бир жапа тырмактан айтышты. Бизде кыргызда эңиш деп келген, эреңиш. Эреңиш деген эң мыкты жигит чыкчу. Ошон үчүн биз эреңиш деп айтчубуз. Ошон үчүн биз ошонун баарын айыл-айылдагы аксакалдардын баарын оюн угуп, сөзүн угуп, эреңиш федерациясы кылдык. Кайрадан эреңиштин өзүнө келсек, азырынча монгол жана орусиялык эки балбанын эч кимиси тең өз торбосуна упай сала элек. Көк түстөгү кийимчен Мерген Адышев, Орусиянын Алтай Республикасынан келген балбан, жана монголиялык Батхыяк Эркбаяр. Ал кызыл түстөгү кур менен мындай чий балбан сыяктуу көрүнгөнү менен жоон жолпусунан келген, субагайынан келген орусиялык Мерген Адышевка тең ата кармашты көрсөтүүдө. Мындай караганда Орозага жоон жолпусунан келген балбандар кыйла күчтүү көрүнөт эмеспи, туурабы? Анан баягы чымырынан келген жигиттер дагы кези келгенде аябагандай татыктуу кармашты өткөрүп коюуда. Бул жерде билектин күчү чечеби же дагы башка дене Бул жерде жалаң эле билектин күчү эмес, билектин күчү бир упай алганга жарайт. Бул жерде буттун, белдин күчү кошулганда гана таза жеңишке жетишет.
аттың күчүн кошуш керек. Такым да күчтүү болуш керек. Такым абдан күчтүү болуш керек. Мисалы биз Астанага барганда көргөнбүз. Азербайжандык жигиттер өтө балбан жигиттер, 150 мыкты кол менен бурап коет, бирок аттын үстүндө алардын такымы жок болгон үчүн монголдук жана башка балбандардан өзүнөн өзү шыпырылып түшүп калган. Биз билебиз, кезинде биздин Кожомкул атабыз дагы оодарышка түшүп, казактын Аппали мына эмесе Орусиядан келген Алтай Республикасынын өкүлү Мерген Адышев акыры ыгына салдыбы, күчкө салдыбы айтор монголиялык атаандашын ээрден таза алып түшүп, 4 упай алуу менен эми чейрек финалдык кармашта Афганистандык Бадакши Гулам Али менен жолугат. Андан кийинки 80 кг салмактык бөлүктө өз күчтөрүн сынашчу балбандар тааныштырып өтөлү. Назарыңыздарда монголиялык Баяр Сайхан Батбаяр. Ал көк түстөгү желбегей менен ортого шайма-шай чыгып келе жатса, Тажикстандык Мустафа Кулов, Мусурмонкул мына ушундай ысымды алып жүргөн тажиктин 21 жаштагы жаш балбаны ортого чыгып барууда. Кайрадан назарыңыздарды эреңишке бурабыз. Кызыл түстөгү жолукчан бул Мусурмонкул Мустафа Кулов, Тажикстандан келген чымыр денелүү балбан, монголиялык Батбаяр Баяр Сайхан менен алышып жаткан маалы. Монголиялык бул кызыл түстөгү жигит. Биз билебиз, байгыл Монгол элдик республикасынын балбандары көбүнесе баягы субак айынан келишчү. Азыр эми эреңиште биз көрүп тургандай алардын дагы мындай чымыр денелүү жигиттери дагы бар экен. Дегенкиси байгыл сыпаттай келгенде чымыр денелүүлөр ушул эреңиште жалпысынан үстөмдүк алабы же субак айынан келген балбандардын баягы жолу ачылып турабы? Мен мындай ойлойм, мисалы азыр бизде Молдокулов Нурлан деген балбаныбыз бар. Ошонун мындай булчуңдарынын чымыр болуп көргөн жокмун, бирок ал Кыргызстандагы эң көп чоң мелдештердин баарын жеңүүчүсү. Ойлойм, бу жерде такымдын мыктысы болгон жигит алдыга чыгат го деп. Ооба, көзгө көрүнбөгөн, ооба. Эрдин үстүндө бек олтурган жигиттердин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин билип отурабыз. Ал эми кайрадан күрөштүн өзүнө келсек, тагыраагы күрөш дегенибиз ошол эле оодарыш, ошол эле эреңишти сүрөттөөдөгү колдонулчу сөз. Мына эмесе кызыл түстөгү Тажикстандык Мусурмонкул Мустафа Кулов азыр демилгени колго алып, атаандашты өзүн көздөй имерди, бирок бул чала болуп калды көрдү. Эч кандай упай берилбейт да турабы Розага? Берилген жок упай. Азыр эми эки жигиттин тартышуусу жана жыйынтыгында кызыл түстөгү курча Тажикстандык Мусурмонкул Мустафа Кулов акыры өзүнүн көздөгөнүнө жетип олтурат. Эгерде аты ошо курдан бекем кармаган убакта жылып бербесе, аттан алып түшүү кыйын. А эгер ошол убакта аты астыга басып берсе, аны ээринен көтөрүп шыпырып кеткенге ылайыктуу ыңгай шарт. Анын артынан ээртип койсоң да жеңилген тарапта жеңил болду. Туура, анын арты ошол убакта токтоп калып тиги аттан шыпырып түштү. Азыр эми көрүүчүлөрдүн кыйкырып сүрөөнү бул эми Кыргызстандык жигитибиздин дарегине арналып олтурат. Кызыл түстөгү желбеге жамынып, желегибизди желбиретип келе жаткан Маратбек Алтымышев. 37 жашка чыккан Кыргыз Республикасынын чемпиону Маратбек мырза Талас облусунан чыккан. Учурдагы өлкөбүздүн эреңиш боюнча мыктысы. Учурда өзүнүн Өзбекстандык атаандашы Илхонбой Солюбаевди күтүп турган маалы. Маратбек Алтымышев туурасында Орозага.
Биз болсо Өзбекстандык Маратбек Алтымышевдин атаандашы Илхомбой Салибаевди күтүп отурабыз. Жобо боюнча атаандашты канча мүнөт күткөнгө жол берилет? Жобо боюнча 3 минутта убакыт берилет. Азыр калыстар мисалы айтып коюшу мүмкүн. Азыр ошон үчүн азыр өзбекстандык балбан кечигип жатат. Эгерде өзүнүн машыктыруучусу келип, же болбосо өкүлү келип, ал балбан чыкпайт десе, анда буга таза жеңиш берилет. Өзбекстандык балбан кечигип чыкты, ага азыр эскертүү берилет. Эскертүү берилгенде Бир упай берилет. Каршылашында балбанга 1 упай берилет. Казакстандык калыс эки тарапты бири-бирине келип учурашып, андан кийин кармашуу ишаратын көрсөтүп өттү. Оба Маратбек Алтымышев, учурдагы Кыргыз Республикасынын чемпиону, иреңиш боюнча салыштырып бага турган болсок, ал атаандашына караганда субагайынан келген, өзүнүн мыкты спорттук калыбында тургандыгын дагы байкап өттүк. Мына эмесе Маратбек абалды бошко кетирбей, кези келгенде каршылаштын курунан кармап калууга аракетти көбүрөөк көрдү. Бул эми оодарышта албетте эң бир ыңгайлуу кармоолордун бири болуп эсептелет. Илгери Оразаба биздин ата-бабаларыбыздын эңишинде кезеги менен билектерин беришчү эмес беле? Ушул жаатта кандай эрежелер эске алындыбы жазып жатканда? Илгери уже атагы чыгып калган балбандар кийин өзүнүн жашы чыгып калган балбандарга чыгып туруп билегин берип койчу, тартып алды. Эгер ал ошо билегин бергенде тартып албаса, анда айтчу, балам сен даяр эмескенсиң мелдешке, дагы даярданып келиптиң чыккын деп. Алар өзүнөн кийинки балбандарды сынашты да ушундай. Сөзүбүз каралды ал ортодо шүйүү качып калдыбы, жылдызы жерге түштү билбейм. Жеңиш мөөнөтүнөн мурда кыргызстандык Маратбек Алтымышев ыйгарылды. Баягы эрдин кашына катып басып койгон го бул. Эрдин кашына басуу деген эрежеде жок. Өзбекстандык балбан өзүнүн ат үстүндө Мараттан жеңилерин билип туруп, өзү ыктыяры менен жеңишти берип, мына ортодогу калыска айтып туруп, өзү чыгып кетти. Чындыгында. Кызыл түстөгү жолукчан бул Нурулло Абдуразаков, ал эми көк түстөгү кур менен ортого чыккан Захид Букабоев. Ортодогу калыс эл аралык даражадагы адис бул Наматбек Сегизбаев. Оба. Экөө тең аябагандай алп мүчөлүү жигиттер экен. Кимисинин арааны ачылат, бул эме Наул кармаштан кийин билине турматтуу телекөрүүчүлөр. Эки балбан тең субагайынан туурасынан кеткен балбандар жана экөөнүн жаш өзгөчөлүгүн айта турган болсок, ортодогу айырмачылык 8 жылды түзөт. Кызыл түстөгү жолукчан Нурулло Абдуразаков бул 30 жашта, ал эми Захид Букабоев болгону 22 жашка быйыл толгон экен. Азыр эми жаштык менен тажрыйбанын кагылышуусу десем дагы туура болот. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна өзүнүн назилинде көчмөнмүн деп эсептеген өлкөлөрдүн өкүлдөрү бүгүнкү оюндарга абай көз салып турганын дагы өзүңүздөр көрүп өттүңүздөр. Азыр эми эки өзбекстандык балбандын кимиси ат үстүндө
мыкты болуп чыгат болду экен. Кызыл жолукчан Нурулла Абдуразаковга ортодогу калыс 2 упай берди. Бул канчалык туура болду Орзага? Анын колунан тартып, аны эрдин кашын кармоого ыңгай сабалга алып келгендиги үчүн 2 упай берилет. Же курунан же колунан кармап тартканда ыңгай сабал келип калса, анда мына азыр Көк Курчан балбан таза жеңиш. Захид Букабаев 22 жаштагы бул Өзбекстандык эң иччи балбан атаандашын ийирдин үстүнөн шыпырып алып түшүү менен таза жеңишке жетип 4 упай алуу менен чейрек финалга чыкты. Жок, чейрек финалга эмес, азыр чейрек туура. Чейрек финалга чыкты. Чейрек финалда ал Кыргызстан менен Афганистан өлкөлөрүнүн жеңүүчүсү менен кездешет. Кыргызстан атынан Күмүшбек Кыдыралиев чыга тургандыгын биз белгилеп кетебиз. Чолпон ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан баяналы берүүсү батабыз. Сиздер Чолпон ата шаарындагы ат майданында иелеңиш боюнча өтүп жаткан алдын ала тандап алуу беттештерине күбө болуудасыздар. Кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев ал кызыл тагыраагы көк түстөгү желбегей менен майдандын ортосуна калыстын жетектөөсү менен багытталууда. Ал эми анын атаандашы Афганистандык Нурулхак Хакими ал кешел түрдө кызыл түстөгү жоолук жана желбегей менен. Бул эми 80 килограмм салмактык Жогорку салмакта. чембирликтен жогорку бөлүктөгү жигиттердин тирешүүсү. Күмүшбек Кыдыралиев туурасында айта турган болсок, ал 33 жашта Манас оюндарынын Спартакиадасынын чемпиону. 2014-жылы Азия чемпионатында коло байгени багытып алган жайы бар. Ушундай тажрыйбалуу балбаныбыз 30 жаштагы Афганистандык Нурулхак Хакимиге каршы багытталууда. Афганистандык кызыл түстөгү жоолукчан экенин дагы жазбай тааныдыңыздар болуш керек. Билектен алышуулар байкадыңыздарбы? Биздин Оодарынып түшкөн Афган балбаны бул эми анын жеңилүү ызасын тартып калганын белгилейт. Баракелде. Күмүшбек Кыдыралиев анткени менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бул болгону 8-ден 1 финалдык беттештин алкарындагы жеңишүүлөр. Алдыда дагы чейрек жарым финалдык беттештер бар экенин билебиз. Жана ошол кармаштарда Күмүшбек Кыдыралиевди бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Нияз Курманкулов маштаб даярдап келгенин дагы айтып өтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал сиздердин назарыңыздарга Чолпон ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк алгачкы көчмөндөр оюнунан баян алып берүүсү болот. Азыр биз эми ат майдандагы 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү жигиттердин ереңишине ортоктош болуп өтөбүз. Кызыл түстөгү желбегей жабынган бул кыргызстандык биздин Руслан Карагулов аттуу балбаныбыз намыс талашуунун алдында. Руслан туурасында дагы кеп кылып өтөбүз. Анын атаандашы Орусиядан келген, Тагырак Алтай Республикасынан келген тууганыбыз Ринат Сакенов. Эки өтөң эле тууган, бирок жакыныраагы Руслан Карагулов болуп атпайбы Орозага? Туурабы? Руслан Карагулов Нарын облусунун Актала районунун Тоголок Молдо айылынан чыккан намыскөй жигиттерибиздин бири. Учурдагы Кыргыз Республикасынын ереңиш боюнча чемпиону, машыктыруучусу Сүйүнбаев Жолдубай. Бул дагы кезинде ереңиш боюнча финалга чыгып жүргөн биздин алт мүчөлүү
мыкты жигиттер мырзаларыбыздын бир экенин дагы айтып өтөбүз. Ал эми бул оюнга сиздерге көмөктөшүп баяндап жаткан Эреңиш Федерациясынын вице-президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген башкарчусу Ороз Койгонбаев агабыз. Ороз ага, кеттик эмесе. Азыр элдин эсебинен көз ачып чындача жеңиште камсыздап койду. Мына Руслан деген биздин мына ушул көчмөндөр оюнуна тандалма мелдеш болгондогу 80 килограмм балбандардын ичинде жеңүүчүсү болчу бул. Мына азыр бул атаандашынын ушул каршылык көрсөткөн ыкмаларды жакшы билбегени барып эле бир кол менен эле курунан алып, аны жеп жеңил эле атынан оодарып таштап койду. Бул анын өбөктө ыкчам, ошол аттын үстүндөгү такымы бекем жигит экенин көрсөтүп атат. А мындай карасаңар анын кебетесинен балбандык кебете көрүнбөйт. Мисалы, а бирок ошол жердеги Алтымышев, Марат ушулардын сен эң биринчи орунду алган жигит. Ошол эле 80 килограмм четбирдикке чейинки бөлүктөгү кийинки чейрек финалдык катышуучуларды тааныштырып өтөлү. Бул кызыл түстөгү желбеге жамынган Афганистандык Гази Хабибул Рахман, ал эми көк түстөгү Казакстандык Туймабек Жумалиев. Албетте, эки балбан тең өзүлөрүнүн мыкты, аябагандай карылуу экендигин көрсөтүп өтүшкөн. Ошентсе дагы келиңиздер. Кагаз жүзүндө башкалап келген эме Казакстандык Жумалиев деп дагы билип турсак болот. Бул эме кармаш башталганга чейин ал эми кармаштын өзү кимиси жеңүүчү болуп аныктап берет. Туурабы Ороз ага? Мен ойлойм, казакстандык жигиттер жеңишке көбүрөөк машыгышат. Алар атка ыктуураак болуш, Казакстан жигиттер жеңишке жетип калуусу мүмкүн деген ойдо турам да. Афгандык балбандар дагы атка жакшы отурушат, бирок бул ыкмаларды алар еще жакшы өздөштүрө элек. Азыр эми 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү жигиттердин күч сынашуулары. Гази Хабибул Рахман, бул кызыл түстөгү курчан, ал эми анын атаандашы Казакстандык Туймабек Жумалиев. Көк түс менен экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жана балбандардын бири-бирине жакындап баруулары, экөөсү тең чымырынан келген жигиттер экен. Жана биле курдан алышып чалкалай тартышууда. Азырынча Казакстандык Туймабек Жумалиев кыйла дымактуу жана ыкчыл экендигин көрсөтүп өтүүдө. Байкадыңыздарбы? Анын аракети аз жерден оңунан түшүп кала сактады жана учурда абал Казакстандык үчүн аябаганда жемиштүү аяктап, ардан бери Казакстандык Туймабек Жумалиев атаандашын ийирдин үстүнөн шыпырып түштү дагы. 4 упай топтоо менен эми жарым финалга чыгып, ал жерде кыргызстандык биздин Руслан Каракулов менен жолугуп атылган болду. Туура. Кийинки келе жаткан эң ишчил балбандар менен тааныштырып өтөбүз. Бул россиялык Мерген Адышев, сиздердин назарыңыздарда. Орусия өлкөсүнүн өкүлү, Алтай Республикасы, ал эми анын атаандашы Афганистандан келген Бадакши Гуламали монгол балбанын жеңип, эми чейрек финалга шайма-шай чыгып барууда. Кызыл түстөгү жолукчан бул Афганистандан келген Бадакши Гуламали жана Орусиядан келген Мерген Адышев. Кешел түрдө көк түстөгү жолук менен эгишти улап жаткан маалы. Оюмча бул жерде эми бири-бирине төп келген балбандардын алышуусун көрөт болушубуз керек. Кимиси жерге бекем отурат, мына жерде алган балбаны ыңгайлуу абалга туш болуп атаандашын турдан алып, өзүн көздөй имерип тартууда. Тегерек чийиндин ичинен чыкпай тартып, ыңгайсыз абалга атаандашын кептегендиги үчүн ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев 2 упайды Афган балбанына берди.
бирок чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин эми кармаш токтотулуп борбордук чийиндин ичинде андан ары уланат. Афганистандык бадакчы Гулам Али жана орусиялык Мерген Адышев. Бул эки жигиттердин алышуусунда эсеп саны боюнча алдыда орусиялык Мерген Адышев. Байкадыңыздарбы, аты жөнү Нукура кыргызча, алтайлык туугандар өзүлөрүн кыргызбыз деп жүргөндүгү чындап эле бизди аябай кубантат. Туура айтасыз. Кечээ эле биз жанагы чучугулак кармап таразага тартуу убагында алар менен сүйлөшүп көп сөздөрдү кыргызча айта алышат экен. Биз кыргызбыз деп айтты, бирок эмнегедир баягы орус мамлекетинин ичинде жашагандыгы үчүн алардын же аттары же фамилиялары орусча болуп кеткен. Убагында аябай күчөгөндү. Бирок азыркы соңку мезгилдерде биз канчалык ошол өз атын өзүнү сактай тургандыгын айтып өтүшкөн. Амма бул жерде кара басып орусиялык Мерген Адышев абайсыздан туруп койду жана Афганистандык бадакчы Гулам Али аябагандай күчтүү баягы каруу жигит гана болбостон айла амалдуу, айлакер жигит окшобойбу? Туура, мына көк курчан балбандын атынын эр токуму ооп өзү менен кошот, эр токуму да ооп калды. Бул бир басма айыл тартып чыккандыгынын белгиси. Эгер эки басма айыл, кош басма айыл тартканда эр токуму оомок эмес. Бул эме ошол даярданып чыккан жактын өзүнүн күнөөсү да туура чыгып аткан балбандар ошо эр токумун тууралап байлап басма айылын кош басма айыл кылып тартып чыгыш керек эле. Бирок ошо толук даярданбай чыккандыгы үчүн мына ушундай акыбалга келип калды. 80 килограмм салмакка чейинки бөлүктөгү эреңиштин жыйын тагыраагы чейрек финалдын жыйынтыктоочу таймашы көк түстөгү кийимче бул кыргызстандык Маратбек Алтымышев. Ал эми кызыл түстөгү желбеге жамылган бул тажикстандык Мустафа Кулов. Мусулмон эки балбан эми жарым финалга чыгыш үчүн билектен алышат. Биздин балбанга атаандашын турдан алып, өзүнө имере тартып, жарым жартылай оодаруга жетишкендиги үчүн 2 упайды, ортодогу казакстандык калыс 1 болуп турат. Ошентип сандык атыш 4-0 азырынча көк түс жолукчан бул кыргызстандык Маратбек Алтымышев алдыда келе жаткан маалымдан эсе. Maratbek oyuncularını gençlikle geltirirse Kadet Gattali ata-andaştır yerдің üstüne pat-pat alıp düşkördük üçün taza cengiz bizim Maratbek Altımышевқа беріліп отырады. Баракелді. Maratbek emi жарым финалға шығып ал жерден Афганистандық бадакчы Гулам Али менен жолугат. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр 80 килограмм чембирдиктен жогорку бөлүктөгү чейрек финалдык кармаштарды көрүүгө чакырып өтөбүз. Сиздер көргөн көк түс желбеге жамынган бул элибизге абдан белгилүү болгон мырза жигитибиз Нурлан Молдокулов. Эсиңиздерде болсо ал Манас 1000, Ош 3000 мааракелерин жеңип алган. Ошондой эле 2014 жылы Азия чемпионатында күмүш байгени багынтып алган. Панфилов районунун Кумарык айылынан чыккан биздин намыска жарачу жигитибиз. Азыр эми чейрек финалдык таймашта Азербайжандан келген Арас Жафаров менен кескелет. Ал азыр кармаган жерден кан чыгарчу балбандардын кармашы деп койсом туура болот. Азербайжандык Арас Жафаров дагы оңой эмес жолордон окшобойбу? Байкадыңыздарбы? Анын алт мүчөлүү денеси, анын салмагы 132 килограмм, ал эми Нурландын салмагы 100 килограмм. Ооба, көргөн кишинин сүйүн качырчу бул азербайжандык балбан. Еңишке келгенде эмнеге жарат болду экен? Молдокулов атаандаштык курдан алып, тартынбастан тик качыра кирип, кармашты аябай курчутуунун үстүндө. Азыр эми тоодой болгон Азербайжан балбаны жердин үстүндө, ат үстүндө арыдан бери сайын алып койду жана байкадыңыздарбы?
өttü. Mına üzerine attığın başı çıkın vurduğundan değil. Soğuğa yolgun Azerbaycan'dık. Balban jеңілуді арқасы болды. Баракелді Нұрлан мұндай көз ашып жұмғанша уақыттың ішіндегі жеңістің ішінде өлі күткен емес біз. Емнің есебінен жеңіп кетті деп ойлайсыз. Мен бұл жерде мына азыр көріп атқан көрушілердің бары күбі мына Азербайжандық балбандың бұлшыңдарын қарағыла, ал эми Нурландың дене бойын қарасаңар бұл балбандық еш түрі жоқ. Бірақ Нурландың күші мұның тақымында. Бұл тақымы бекем болған үшін салмағына қарабай, қандай салмақта балбан болса да алып түседі. Нурлан Молдоқулов тұп-тура 41 жашта болса, анын ата-анасы Арас Джафаров 31 жашта екен. Азыр эми майдан үстүнө сайма-сай чыгып келе жаткан балбандарды тааныштырып өтөлү. Монголиядан келген Сандак Торк аттуу балбан кызыл желбегей жамынып келе жаткан болсо, анын ата-анасы Казакстандык Марат Нурпейисов. Такымы бекемдик көп нерсени чечерин дагы Ороз агабыз айтып өттү. Мына мынтип омурого алып, ата-анасынын турuna алып алуу бул эми казак балбанын өтө чебер экенинен кабар берет. Оюмча бул кармаган жеринен чыгарбайт болуш керек Ороз ага. Bir minutga жетип жетпеген убакыттын ичинде Казакстандык Марат Нурпейисов таза жеңиште камсыздап 4 упай алуу менен эми жарым финалга чыгып, ал жерден биздин Кыргызстандык Нурлан Молдоқулов менен кезиге турган болду. Бул эми бирлик финалга тете кармаш болуш керек Ороз ага. Кимиси жеңсе ошол балбан бул көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү болуп калуусу дагы толук мүмкүндүрөөк. Бул торчонун төмөн жагында дагы биздин Күмүшбек Кыдыралиев аттуу балбаныбыз бар экендигин эстен чыгарбайлы. Кийинки 80 килограммдан жогорку бөлүктөгү жеңишке чыкчу балбандарды тааныштырып өтөлү. Азербайжан желегинин астында чыгып келе жаткан бул Гусейн Орудзев. 33 жашта Азербайжандын эң күчтүү балбандарынын бири, жана анын каршылашы Афганистандан келген Найми Фазил. Найми Фазил 31 жашта Афганистандын намыска жарачу балбандарынын бири. Бул эми 80ден жогорку чембирдикте мейли 100, мейли 100дөн жогору болсун, канча салмак балбандардын басарын эсепке алышпайт, болгону 80 килограммдан жогору болуусу шарт. Ошентип эми ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаевдин нускоосу менен эки балбан кол алышып учурашып алгандан кийин эми кармашты ортодон баштап олтурушат. 6 мүнөттүн ичинде кайсы балбан таза жеңишке жетсе ошол утушка ээ болгон болуп эсептелет. Жана арыдан бери ата-анасынын турунан тартып олтуруп ийерден оодарып түшкөн бул Афганистандык Фазил Найми. Арыдан бери жеңишти камсыздап эми жарым финалдык жолдомого ээ болуп отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сиздер көрүп жаткан эреңиш боюнча мелдештер бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында өтүп келет. Учурда биз эми жарым финалга чыгуу үчүн болгон чейрек финалдык таймаштарды көрүүдөбүз. Кийинки майдан үстүнө чыгып келе жаткан 80ден жогорку бөлүктөгү балбандарды тааныштырып өтөлү. Кызыл түстөгү желбегей жамынган бул өзбекстандык Захир Букабоев жана анын ата-анасы көк түстөгү жолукча бул Кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев. 33 жаштагы биздин Күмүшбек Кыдыралиев кандайча 8-1 финалдык
еңіште Афганистандық Нурулхак хакимini ұтып алғанын көре алғансыздар. Назарыңыздарда Күмішбек Қыдыралиев, Талас районының Манас айылынан машықтырушысы Нияз Құрманқұлов. Ортодығы еларалық даражадағы қалыс Наматбек Сегізбаев. Анын ышқырығы берлеріменен екі балбан тең аян бастан авалды қорчотып еңішке өтіп башташты. Байқадыңыздар ба? Азырынша билектен алып атандашты өзіне имере тартқан Күмішбек жүдене оң қолын алдырып қойды, бирок арыдан бері авалдан оңой ғана шығып кетіп, ақырғы әрекеті үшін Өзбекстандық балбанына 2 ұпай ортодогы қалыс беріп отырады. Себебі ал оң қолды атандашын өзінің өзіне имеріп тартып, атандашты ерден одаруға әрекет көрді. 2-0 азырынша қызыл түстегі жолықчан Өзбекстандық балбан алдыда келуді. Бұл бүткіл дүйнөлүк көчмөндөр ойынына әрбір өлкөнүн мыкты делген балбандары чыгып жатканын көрүүдөстөр. Азыр эми Күмүшбекке эң биринчи кезекте атаандаштан 2 ұпайды алып, тең чыккан, бири-бирине тең келген балбандардын тиреши үстүндө ұпай айырмачылыгы жең үчүн аныктарындагы жакшы билебиз. Өзбекстандық балбандағы абдан қарылу жігіттердің бири окшобойбу. Алдағы оңой менен колун Күмүшбекке алдырбай коюп жатат. Кайрадан билектен алышуулар. Жолу боюнча еңишүү маалында каршылашты ат-маты менен кошо көмөлөтө жыгып коюуга дагы жол берилет. Бирок мунун бардыгы тең тегерек чийиндин ортосунда орун алуусу шарт. Байкаңыздар, ортодогу аргымактардагы мынтип үстүндөгү ээси үчүн иштеп берип, каршылашын кези келгенде тиштеп жибермей дагы сапаттары бар екенін көреді. Қолын артына қайрып кеткен үшіндағы 2 ұпай бұлардың жолы бойынша қаралған. Бұлдағы қуыпқа авалдардың бири жана бізден Кыргызстандық Күмүшбек Кыдыралиев 4-2 есеби менен алдыға чыгып баштады. Барган сайын бири-бирине төп келген балбандар жолугушууда. Баягы Уралдын жагында дегенде балбандар эмес, бизден Күмүшбек Кыдыралиев намыска бек жарап, аябагандай чымыр денелүү күчтүү делген Өзбекстандык Захид Букабоевди ийерден таттак көтөрүп аза бериште камсыздап койду. Бали баракелде Күмүшбек бул сene жарым финалдык кармашта Афганистандык Найми Файзин менен кес келет. Итак, старт. Дан. Продолжим список участников. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көчмөндөр оюнунун алкагындагы чемпионатты көрүүгө чакырып өтөбүз. Катышкан 7 ат, адегенде 1800 метр аралыкка жорго салууда. Кайсыл чабандес жоргону мыкты салып келди. Мына ушуга көбүрөөк көңүл булаттаган. Андан кийин ортодон тыныгуудан кийин биринчи келген аттын үстүндөгү биринчи келген жоргону минген чабандес эң акыркы келген жоргого отуруп жоргонун үстүндө өзү кандай мыкты алып жүрөт. Мына ушул 2 сапат кошулуп капталдагы калыстар тарабынан бааланып эң жогорку упай алганы жеңишке
жетет эмесе келиңиздер. Катышып аткандар бул биринчи катар санында казакстандык Евгений Чибисов, спорттун чебери, 2 жолку Казакстан президенттик кубогунун жеңүүчүсү, ошондой эле Евразияда дагы мыкты болгон жайы бар. Экинчи түркиялык Усман Ялмаз, түркиялыктардын жорго салуу боюнча чемпион. Үчүнчү кыргызстандык Атакан Маматкулов, Ысык Көл областынан, өлкөбүздүн атынан. Ал эми 4-чү бул Россия өлкөсүнүкү Саратовцев Василий. 5-чи катар санында кыргызстандык Чүй областынан чыккан Алмаз Мухаммедов. 6-чы катар санында дагы бир кыргызстандык Нарын областынан келген Туратбек уулу Чыңгыз. Кыргызстандын көп жолку жеңүүчүсү жана 7-чи Бакыт Үсөбаев. Жорголорду бул катышуучулар чүчү кулак менен тандап алышкан. Ошондуктан бул жерде ар ким өзүнүн жоргосуна эмес, кайсыл жорго бактысына туш келсе, ошол аргымакты токуп алып жарышка чыгат. Эми жорго салуу ыкмасы бул эми капталдагы калыстардын тыкыр көзөмөлүндө болуп турат. Азыркы келе жаткан чабандес бул катар саны 2-чи бул түркиялык тагыраагы 1-чи казакстандык Евгений Чибисов. Евгений Чибисов казакстандык 1-чи болуп силердин астыңыздардан өттү. Жана 2-чи болуп Марага келип жеткен бул 4-чү катар санындагы россиялык Василий Саратовцев. Номер 4 – это легенда. Наездник Усимбаев Бакыт из Самарской области, Кыргызстан. 7-й прошел в 3-м, это Феликс, Кыргызстан, Республиканская область, наездник Маматкулов Атакан. 4-й финишем подходит. Тагыраагы 2-чи болуп легенда аттуу аргымак келиптир. Ал эми 1-чи болуп келген бул Гориславна аттуу буудан келгендигин өзүңүздөр жакшы көрө алдыңыздар. Следующий идет 3-й номер ветерок, представляющий Кыргызстан, Русскую область, наездник Туратбек уулу Чыңгыз. Бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте 1-чи келгенден эмес, кимиси жоргону мыкты салды жана 2-чи жарыш бул веердин үстүндө жорго салууда чабандес кандай мыкты отурса, ошонусу дагы бааланып, анан жалпы жондон упай кошулуп жеңүүчүлөр анык болот. Итак, 6-м едет, завершает финишную линию, это номер 5. Атаман, представляющий наездник Саратовцев Василий, Россию. И 7-м пришла Саяна, наездник Алмаз Мухаммедов, представляющий Кыргызстан, Чуйскую область. Ата-бабабыздан келе жаткан той тамашанын көркүн чыгарчу Үз Кулмай оюнуна күбө болуудабыз. Тай чабым алдыга озуп кеткен кызды Руслан аттуу мырза жете албай калды тилекке каршы. Дядя молодая, кровь горячая, убегает подальше от людей, ему 27, а если 18, конечно, будет убегать от него. Көргөн
öyle kaçtı gördüңөр mü? Çıktı gördüңөр. Ketdi Ruslan kaçtı. Ikinci görünüşü bilen jigitni alыс tutma, kaçırбай tutmakta kamçı menen salıp kalı. Janarak ele Akdeniz gözün üstüne uçkan Akbay şukusu bulgan жазылайын. Чүрбеме Ruslan Mırzaga жетip жетti. Kala verdi. Bu eме Tüm dünyalı göçmenler oyunun tamaşasının görküne çıkargan görünüşlerden biri. Aksu rayonundan gelgen Sayınbekova Жазыл 17 yaşta. Keremet, Kırgız giyiminden, başınдағы üstünden, kerekeyinden, şunçalık sulu, şunçalık keremet, qoz görüp durgan bayqatasыңар. Men Ruslan menen Жазылға çoğun raşılık bildirem, qarağılaçı. Жазылдың менген атının ırgıçtap тұрғанын қарағылачы. Şunçalık oynalap тұрғанын қарағылачı. Bulatта uşun üstünde uşunday sulu kız тұрғанına ушундай сүйініп, шундай ыргычтап ойнағысы келіп атат. Жазылды ойнағысы келіп атат. Видели? Руслан поменялся с девушкой лошадью. Для того, чтобы она его не нагнала. Руслан, ты-то должно быть. Ну, хочу сказать, наш Руслан – это один из самых веселых джигитов Иссыкуля. Он представляет самого артистичного конника и наездника. Жақынқы қысқа аралыққа болған ат жарыш. Бұл жердеме 6 мықтап даярдалып келген атайын ел аралық белдештерге қатысып жүрген арғымақтар қоя берілді. 2400 метр аралық. Азырыны бірінші қараңдатпай келе жатқан арғымақтың қатар саны анчейін көрінген жоқ. 5-ші бұл екінші қатар сандағы Радион. Хеллинг Эйр Бискит атты 2009 жылы 5 жаштағы бұл арғымақ. Ошондой эле Айландер One 1-ші, 3-ші Sweet Sword, 4-ші Славный, 5-ші Proudkiss, 6-ші Dат атты арғымақтар. Бұлар эми қысқа аралыққа чабылчу арғымақтар утмуштудай баш айланткан ылдамдык менен жал куйругу желбиреп, эликтей койлу сайылып башын жерге салып алган арғымактарды өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Азыр эми Маранын жанынан кимиси канчанчы болуп келгендиги баарыбызды кызыктырбай койбойт. Жаңылбасам 3-чү катар санындагы Sweet Board баштагы 2-ші келе жаткан Радионду алыс узатпай баса калып, учурда эми үстүндөгү чабан десе акырын гана сүйөп тартып келе жаткан тизгинди болушунча кое берди көрүнөт. Чолпон Ата шаарындагы ат майданында кыска аралыкка болгон ат чабыш барган сайын аягына чыгып келүүдө. Бул жерде башкы байге 100 000 сом экенин дагы белгилеп кетебиз. Ошондо эми ат келе жаткан маалда көрүүчүлөрдүн бардыгы тең тикесинен тик туруп, сүйүнүп алып жаткан маалы. Ооба, акыркы аралыктар Марага чейин чагында 100 метр аралык гана калып отурат. Ал эми жарышка түшкөн будандардын ылдамдыгы аз гана бастабаса, жана биринчи болуп келген бул Айландер One 2-чи болуп келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи орунду 5-чи катар санындагы Казакстандан келген Proudkiss аттуу аргымак жеңип алды. Ээси Карабельников. Ал эми 2-чи орунду Айландер One аттуу аргымакка түш болуп, ээси Өмүрбек Бабанов. Ал эми
3-cü orunda 2-ci qatar sanındağı Radion attı. Argımak Masık uçuşu Saитов. Под седлом Хусейнова Эдиля Праускис показал результат 2 минуты и 46 секунд. Победитель на 2400 метров первых всемирных игр кочевников. Поздравляем! Çolpan Ata şarındağı бүткүл дүйнөлүк биринчи көчмөндөр оюнунан баян алып берүүбүздү коомдук биринчи канал улантат. Биз эми ат майданындагы эреңиш боюнча жарым финалдык беттештерди көрүүгө чакырып өтөбүз. 80 кг салмакка чейинки бөлүктө назарыңыздарда кыргызстандык Руслан Карагулов аттуу биздин спортчубуз болуп өттү. 25 жаштагы бул балбаныбызга каршы Казакстандан келген Туймебек Жумалиев аттуу 23 жаштагы чымыр денелүү спортчу каршы алып олтурат. Азыр эми бул жұптың жеңүүчүсү финалдык жолдомого ээ болорун белгилеп кетебиз. Ал эми бул оюндарга баян салууда бизге СССР спортунун чебери Касымкул Ололбеков агабыз мейманда дагы жолу саламатсызбы Касымкул ага? Саламатсызбы. Азыр эми кармаштын өзүнө келсек, дароо салган жерден эки өтең чапчаң мүнөзү бар экенин көрсөтүп, байкадыңыздарбы, эки өтең аябагандай шадылуу келип, чымыр денелүү балбандардан экен. Эреңиш бул эми эр жигиттердин оюну экенин дагы жакшы билебиз. Бул жерде 6 мүнөттүк убакыт берилип, кимиси ушул убакыттын ичинде атаандашын каза алып түшсө, же болбосо упайлардын айырмасында артыкчылык көрсөтсө жеңишке жетет. Мына бул жерде атаандашын эрден одуруп, өзүн көздөй имере тарткандыгы үчүн кызыл түстөгү жолукчан кыргызстандык Руслан Карагуловго ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев бир упай берип олтурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, атаандаш аттын жалына колун арта салып, кармаштан оолактагандыгы үчүн дагы берилди десек туура болот. Жана артыкчылык жандуу кармашты дал мына ушул кызыл курчан биздин Руслан Карагулов көрсөтүп жатканын дагы биз эми тана албайбыз. Кайрадан чийиндин сыртына чыгып кетишти. Руслан Карагулов бул Нарын облусунун Актала районунун Тоголок Молду айылынан чыккан Кыргыз Республикасынын чемпиону, биринчи машыктыруучусу Капарбек уулу Билимбек жана Жолдубай Сүйүнбаевдер. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Руслан Карагуловду маштап даярдап келишкен. Албетте, азыр эки балбандын кимиси такымы күчтүү болсо, астындагы аты менен болгон түшүнүүчүлүк жогорку даражага жеткирилген болсо, ошол жактын ташы тегеренери дагы белгилүү. 80 кг салмакка чейинки бөлүктөгү дээрлик бири-бирине шайма-шай келген жигиттердин тартышуусу. Жалаң эле балбандар эмес, астындагы аргымактардын дагы байкадыңыздарбы? Үстүндөгү ээсине жардам берип жаткандыгы бул эми карап турган көпчүлүктүн бүйүрүн кызытпай койбойт. Азыр эле кызыл курчан кыргызстандык Руслан Карагуловго атаандашынын колун эрдин ташына бастыргандыгы үчүн бир упай казак тарапка берилип, азыр эми убакыт чыгып калгандан кийин эми ортодогу упайлардын айырмасы боюнча кыргызстандык Руслан Карагулов жеңишке жетти. Бул игилүү менен биз көпчүлүк көрмандарыбызды куттуктап кетебиз. Жана буйруса Руслан Карагулов эми финалдык бөлүктө Афганистан жана Афганистан менен дагы бир кыргызстандык
Маратбек Алтымышевтің жеңүүчүсү менен кескелерин айтып өтүп, андан кийинки жұптардын ортого чыгуусун күтүп алабыз. 80 кг салмакка чейинки чембирдиктеги экинчи жарым финалдык беттешти көрүүгө чакырып өтөбүз. Назарыңыздарда турган көк желбеге жамынган бул кыргызстандык Маратбек Алтымышев, Кыргыз Республикасынын чемпиону. 37 жаштагы Маратбек Алтымышев азыр эми Афганистандан келген бадакчы Гулам Али менен даңкталашат. Ооба, күйөрмандардан бата алган Маратбек Алтымышев кезектеги жарым финалдык таймашка шайланып чыгууда. Буга чейинки кармаштарында Маратбек Алтымышев дегенде Өзбекстандык Илхомбой Салибаевди таза утуп алган болсо, экинчи чейрек финалдык кармашында Тажикстандык дагы бир күчтүү Мусурмонкул Мустафакуловду утуп алган жайы бар. Ал эми Афганистандан келген бадакчы Гулам Али, ал кызыл жоолукчан, өз кезегинде Монголия жана Орусиялык спортчулардын эсебин таап, учурда эми финалдык жолдомо үчүн биздин Маратбек Алтымышев менен кезигип турганын алат. Аппали көз ачып жумган чакта атаандашы элден алып тап көтөрүп туруп жеңишке жеткен Маратбек Алтымышев оюнча бүгүнкү жарым финалдык беттештердин эң таза, эң зор жеңишке жеткен. Kalganın sözünde düşündüğü aldası. Bu özünüz körüyortasın. Maratbek Алтымышев bu Meldeşki abdan dikkatmen dayınlanıp atı teknikалық жактан өзү дагы бүт бары төп келишип, ушундай жакшы жеңиштерге жетип атат да. Азыр эми 80 кг салмактан жогорку бөлүктөгү балбандардын жарым финалдык кармашын көрүүгө чакырабыз. Кызыл желбеге жамынган байрагыбызды көтөрүп келе жаткан бул Нурлан Молдокулов. Эң атактуу, эң тажрыйбалуу кыргыздын балбаны. Манас 1000, Ош 3000 эл аралык мелдештерин жеңип алган бул балбаныбыз эми финалдык жолдомо үчүн Казакстандык дагы бир күчтүү Казакстандын 2 жолку чемпиону Марат Нурбеисов менен кескилет. Марат Нурбеисов сиздердин назарыңыздарда көк желбеге жамынып, көк түстөгү жоолук менен кезектеги кармашына даярданууда. Ошентип ортодогу эл аралык даражадагы Калыс Наматбек Сегизбаевдин белгиси менен эки бири-бирине тең келген, кармаган жеринен кан чыгарчу балбандардын тиреши башталып олтурат. Ооба, бул жерде эми жалгыз эле кара күч эмес, ошондой эле балбандын астындагы аргымагы дагы өз убагында жардамга келип туруусу шарт. Азырынча кызыл курчан биздин Нурлан Молдокулов үстөмдүгүн көрсөтүп, майдан үстүндө жандуу кармашы менен ишке киришип баштады. Казак менен Кыргыздын эң бир ишенич аткан балбандарынын тирешине абай салып туралы. Эки балбан тең өз өлкөлөрүнүн намысын татыктуу мүнөздө коргоп келген жигиттер. Байкадыңыздарбы, Казакстандык кыйла жашыраак жана анын салмагы дагы оор экени көзгө көрүнүүдө. Эки балбан тең субагайынан келген алт мүчөлүү жигиттер мына эми курдан алышып кара күчкө салып тартышууда. Кимисинин кароосу күчтүү болсо ошол жак жеңип кетери белгилүү. Ооба, учурда Нурлан Молдокулов кармаган жерин бошоткостон акырына дейре атаандашты курдан алып илерүүнүн аракетинде, бирок соңунда эми
Ол құрдан шығып кеткенден кейін байқаңыздарбы? Аябағанда жанды аракеті үшін атандашты құрдан тартып, шайын отырғандық үшін бір ұпайды біздің Нұрлан Молдоқұлов алып отырады. Ұпайлардың қатышы бойынша есеп 1-0 алдыда біздің қызыл жолықчан Нұрлан Молдоқұлов. Ова, мұндай бірі-біріне тең келген берендердің қармасында жалғыз ұпайдағы көп нәрсені шешіп қоюсы толық мүмкін. Осылайша дағы ортадағы қармаш уламдан улам чыңалышты болып, күчөп бара жатқан мал Нұрлан Молдоқұлов кезінде Манас 3000 маракесін жеңіп алғандығын жақсы білесіздер, бірақ ортадан 10 жылдай күнігу алса дағы олбой. Чоң спортқа қайтып келді. Байқаңыздар ба? Тегерек чиінді сыртынан шығып бара жатып, атандашты құрдан тартып, емере тартқандығы үшін 2 ұпай қызыл түстегі Құрчан Нұрлан Молдоқұлов пайдасында. Есеп 3-0 айланып, азырынша біздің балбанымыз алдыда. Таймаштың аяқтарына 1 минут уақыт қалыптыр. Азыр еме Қазақстандық Марат Нұрпейісовтан ұттырар еш нәрсесі қалған жоқ. Алдыны көздей барып, бір тоғықелге салуының аракетінде. Парулары, қазық баштары тоқмоқ болған жоқты. Бұл екі балбанымыз ертеден бері қаратерге жылтырай жуынып, тартышып жатқан шағы. Мұна бұл аракеттағы өзінше бір ұпай менен есептелерін жақсы білесіздер. Құрдан алып, атандасын ерден жылмыстыруға жетісті тұрава. Ерден көтеріліп қалғанда бұл ұпай беріледі. Оба, жылмышып қалса атандасанда 2 ұпай осол балбанға беріледі. Ақырқы көз ілмемдер, ұматы телегөшілер жана Нұрлан Молдоқұлов. Жүзелі көтшмендер ойынның финалдық беттешінің жолдамосының иесі 5-0 есебінде Қазақстандық Марат Нұрпейісов атты үйдей болған айтып қойшыңыз керек 6 мүшелі балбанды 5-0 есебінде таққа тұра ұтып әме кейінгі финалдық беттеште Қырғызстандық Күмішбек Қыдыралиев менен Афганистандық Найми Фазилдің жеңушісі күтіп алады. Кейінгі 80 килограммнан жоғарғы бөліктегі шақырылған екінші жарым финалдық жұп менен таныштырып өтөлі. Көк түстегі желбегей жамынған, өлкөбіздің желеген желбіретіп келе жатқан бұл Күмішбек Қыдыралиев. Аны қарай ұтырлап келе жатқан Афганистандық Найми Фазил ал қызыл түстегі желбеге жауынып, тешел түрді қызыл түстегі жолықты салынып алу, андан кейін еңішке түшет. Жол бойынша тараптар қол алышы ұшырашып алғандан кейін қалыстың үш қырығы астында ғана қармашты өткөріп баштайды. Әлеме Күмішбек Қыдыралиев адегенде бірінші қармашында Афганистандық Хакиме Нурул Хақты жеңіп алған болса, екінші беттешінде Өзбекстандық аябағандай күшті Захид Бұқобаев дегенде таза ұтып алу менен учурда эми жарым финалдық таймашқа чыгууда. Мына mesela биринчилер кармашында ал Афганистандыкты курдан кармап калып, азыр эми Күмүшбек Кыдыралиев авалды бошко кетирбестен мына жерден көбүрөөк пайданы алып алса болмок. Бул упай берүү эмес, эскертүү болуп туруп атат телекөрүүчүлөр. Көк Курчан Күмүшбек Кыдыралиев атаандаштын колун эрдин кашына басып койгондугу үчүн азыр эми 1-0 эсебинде кызыл түстөгү жоолукчан Афганистандык Найми Фазил алдыга чыгып баштады. Мынантип эми балбандардын жулка тартышуусу эмнени берет болду экен. Афганистандык балбан
курунан алдырып койгондугу үчүн эми 2 упай көк түс кур менен алышып жаткан кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиевке 2 упай, жанарактагы берилген упайды кошкондо эми эсеп 4-1 алды да. Кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев. Күмүшбек Талас районунун Манас айылынан чыккан балбаныбыз. Анын машыктыруучусу Нияз Курманкулов. Кайрадан балбандар ортого чыгып эми шап билектен алууга аракет жасоодо, бирок Афганистандан келген Найми Фазил дагы бул дагы көптү көргөн балбандардын бири окшобойбу. 31 жашка Найми Фазил толгон болсо, Күмүшбек Кыдыралиев жакында эле 33 жашты багынтып, дээрлик бири-бирине жаш курагы боюнча дагы, шеберчилиги боюнча дагы тең келген балбандардын алышуусу. Касымкул ага, Кыргыз Республикасынын Иреңиш Федерациясы түзүлүптүр. Казакстанда да бар экен. Анан жалпы ушул оюнду жайылтыш үчүн орток тилди чыгарып, бардык катышуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн эл аралык федерациядагы аябай зарыл болуп тургандай да. Бул жаатта дагы иштер жүргүзүлүп жатса керек. Жүргүзүлүп, мисалы, жакында эле бул баягы Казакстанда Орто Азия чемпионатын өткөзүп, ошол баягы Орто Азия боюнча азырынча ошо Иреңиш боюнча федерацияны түзүү, ошондой эле баягы эрежелерди тактап бардык жерде, мисалы Кыргызстанда болобу, Казакстанда болобу, Өзбекстанда болобу, Монголияда болобу, бирдей эреже менен анан кийин бул баягы негизинен Иреңишти баягы дүйнөгө таратууга анан бирдей эреже болгондон кийин эч кандай талаш тартыш болбой, мелдештерди ызы чуусуз өткөзүүгө көмөк берет деген ишеним арттырабыз. Азыр кармаш өзүңүздөр көрүп тургандай көк курчан Күмүшбек Кыдыралиев кыйла жандуу кармашып Афганистандык атаандашынын айласын алты кетирип коюптур. Байкадыңыздарбы? Жада калса Афганистандык колун сууруп алууга дагы шаасы жетпей отурат. Бултуп кеткенге дагы шамасы жеткен жок. Убакыт соңуна чыгып калганына карабастан 2 балбан аягына дейре кармашып жүрүп отурат. Азыр эми калыстар кандай чечим чыгарат болду экен. Ээрдин кашына кур менен илип алган эреже боюнча да болбойт, көрдүңүзбү? Баягы сырттан чыгып кеткенден кийин Күмүшбек ичине баягы шалдырай түшкөндө афгандык жигит шыр эле баягы курду ээрдин кашына илип алып, аттын күчү менен баягы чийимден чыгып кеткен. Ооба, экөө тең, 2 балбан тең. Аз жерден кызыл чеке болуп кете жаздашты, бирок бул эми оюндун жүрүшүндө качан болбосун мындай көрүнүштөр болуп келген. Жыйынтыгында 6-2 эсебинде упайлардын айырмасында кыргызстандык Күмүшбек Кыдыралиев жеңишке жетип эми финалдык баш байге үчүн болгон оюнда өзүнүн мекендеши кыйла тажрыйбалуу тааныш балбан атаандашы Нурлан Молдокулов менен жолугат. 80 килограмм салмакка чейинки чембирдиктеги баш байге үчүн болгон финалдык беттеш бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы Иреңиш боюнча азыр эми баш байге үчүн 2 кыргызстандык жигитибиз кез келет. Кызыл түстөгү желбеге жамылган бул Руслан Карагулов жана анын атаандашы Маратбек Алтымышев. Экөө тең тандабалуу таймаштарында бир дагы бир жеңилүү ызасын тартпастан учурда эми эң бир беделдүү делген, эң бир көпчүлүктүн көңүл чордонунда турган көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк биринчи оюндарында эми кимисинин аты тарыхта бадырайта жазылып калат. Муну биз эми 6 мүнөттүк алышуудан кийин көрүп билип алабыз.
албетте кокусунан утулуп калса болот, бирок кокус жерден жеңип алууга эч мүмкүн эмес, туурабы? Албетте. Касым кулагам. Азыр эми билесиздерби? Эки балбан жигиттен кармаштын куну канчалык кымбат экенин эң жакшы билишет. Кызыл түстөгү курчан чымырынан келген бул Руслан Карагулов, Нарын облусунун Актала районунан. Ал эми анын атаандашы Маратбек Алтымышев өзүңүздөр көргөндөй жоон жолпусунан келип, Субагайынан келген балбан жигиттерибиздин бири. Бул эки бирине бири сай келген жигиттин кимисинин азыр арааны жүрүшөт. Албетте окуядан мурда озуп айтыш кыйын. Ошентсе дагы эми келиңиздер. Ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев Карагылдык акчарган калыстыгын көрсөтөт деген ишеним бизде аябагандай чоң. Карагулов Руслан бул үстүбүздөгү жылы өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын эң иш боюнча чемпиону. Ал эми Маратбек Алтымышев дагы. Ова, азыр атаандашты курунан тартып майдандын четине чыгып кеткендиги үчүн кызыл түстөгү курчан Руслан Карагуловго 1 упай берилип отурат. Азыр эми утулуп жатканын сезип баштаган Маратбек Алтымышев дагы илгери көздөй жылып, ал дагы абалды теңештирүүгө чоң аракетти көрүп жатканын байкоодобуз. Албетте бул жерде жалаң эле билектин, белдин күчү эмес, ошондой эле кийимдин такымы канчалык күчтүү болсо, ошол балбандын дагы жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору. Маратбек Алтымышев азыр ат жалына өбөктөп атаандаштын колун атты жалына баскандыгы үчүн, басып 3 секундда кармап тургандыгы үчүн дагы 1 упай алып, азыр абал дээрлик теңелип калды. Байкадыңыздарбы? Маратбек Алтымышев бул дагы кармаган жерин оңой менен кое бербейт окшойбу? Русландын колун көпкө дейре кармап туруусу чындап эле анын карылуу экендигинен кабар берип турат. Жырдыкке эч нерсеси калбаган. Азыр Маратбек Алтымышев албетте алдыны көздөй барып, өз бактысын чабуулдук өмүттөн издейт. Ал үчүн бул эми дзюдо кармашындагыдай болбо дегенде жакшы жерден, ыңгайлуу жерден кармап алуу кажет эмеспи, Касым Кулага? Билектен же болбосо курдан кармап туруп, анан өзүнүн баягы мурдатан даярдап жүргөн ыкмасына салып туруп, анан эң чечүүчү нерсе ошол учурда атын туура көздөй багыттай алса эле жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калат да. Бул жерде көбүнесе жакшы баягы билектенби же курдан бекем кармаган менен атын азыркыдай болуп кептелиши туруп калса, эч жыйынтык чыкпай жөн эле тура беришет. Экөө тең курдан бири-бирин кармап турушат, бирок эч кандай натыйжа болбой атпайт. Руслан Карагулов көрдүңүзбү? Атаандашым жерден сыпырып кетти, бирок бул жетишсиз жеңишке билесиздерби? Мына акырына дейре бүткөн түрдө келтирүү зарыл. Жыйынтыгында Актала районунун Тоголок мейданынан чыккан Руслан Карагулов бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жеңүүчүсү болуп калуусу дагы толук мүмкүн. Ошентсе дагы ортодогу калыстын оюн биз угуп алалы. Эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев. Ортодогу калыстын эч кандай бир тага турган кинеси жок. Ошон үчүн таза жеңишке Руслан Карагулов жетишти. Бул ийгилиги менен анын атаандашы дагы Маратбек Алтымышев куттуктап өттү. Нагыз жигиттик мүнөзүн көрсөттү десем жаңылбайм, себеби жеңилүүнү билмейинче тартыптуу жеңишке эгерим спортчу жетпейт. Муну жакшы түшүнгөн Маратбек Алтымышевди күмүш байгеси менен куттуктап өтөбүз. Ал эми Руслан Карагулов туурасында эми
кылымга даңаза болуп калчу аты тарыхта калат десем анда жаңылбаймын. 80 килограмм салмактык бөлүктөн жогорку чембирдиктеги финалдык тайма сиздер көрүп турган кызыл түстөгү желбегей жамылган Нурлан Молдокулов Кыргызстан жана анын атаандашы Күмүшбек Кыдыралиев. Бул дагы Кыргыз Республикасынын өкүлү эмесе. Келиңиздер. Ортодогу эл аралык даражадагы калыс Наматбек Сегизбаев алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эми балбандар учурашкандан кийин калыстын белгиси менен эңишүүгө өтүшөт. Дагы бир жолу белгилеп кетебиз, 80 килограммдык салмактан жогорку бөлүк. Бул жерден эми балбандардын кармашуусу канчага дейре созулат болду экен. Кезинде билебиз, Касымкулага биздин атактуу балбан агабыз, атабыз деп койсок дагы жарашат. Кожомкул бабабыз бул эми кармаган жерден кан чыгарчу жай бар болчу. Ал жана кыйлат бир топ табылганы дагы колго алып мыжыкканда суусу чыгып кетчү экен деп дагы айтып калышат. Кезинде казактын чолок балбаны менен эңишке түшүп, билектен кармаганда казак балбаны колун суруп алган экен. Колундагы билектин териси сыйрылып, анын жыйынтыгында колунун билектин сөөгү сынып кеткенин дагы биздин көрүп билген бабаларыбыз дагы муунга айтып жүрүшөт. Нурлан Молдокуловду бардыгер күчүн сала өзүн көздөй имерүүнүн аракетин көрүүдө, тажрыйба менен жаштыктын кагылышуусу десем да туура болот. Бирок ошентсе дагы Күмүшбек Кыдыралиевди жаш деп айтууга болбойт. 33 жашка келип калган мырза жигитибиз бул эми жаштыгына карабастан кыйла мелдештерди башынан өткөрүп, бир топ тажрыйбаны топтоп койгон балбандарыбыздын бири. Билесиздерби? Илгери ата-бабаларыбыз эңишке түшкөндө кыйла тажрыйбалуусу биринчи болуп билегин салып берип жүргөн. Эгер тартып кетсе анда жаңадан өткөргөн балбанга орун бошотуп берчү. Ошол сыңары Нурлан Молдокулов дагы ошол ата салтына салып билегин тизгин аралаштыра бергендиги көрүнүп турат. Ооба сунулган колун тартып кеткендиги үчүн көк курчан Күмүшбек Кыдыралиевке бир упай берилип, азыр эсеп 3-2 түзүп калды. Алдыда кызыл курчан Нурлан Молдокулов. Нурлан мырзаны көпчүлүк спортчулар Нүкүтай деп жакшы билишет. Жана ортодогу айырмачылыкты дагы бир упайга өстүргөн Нурлан Молдокулов эсепти 4-2-ге айлантып, бул эми билесиздерби, тараптардын билектен алышуусу менен гана оюн уланууда. Эки балбан тең бири-биринин чама чаркын жакшы билишет. Эмне үчүн абал анчалык курчубай жаткандай сезилет? Булар эми канча жылдан бери булар мелдештерде бири-бири беттешип, бирде утулуп, абдан бири-бирин жакшы билгендиктен булагы ката кетирбестин айласын таапкан акырын бир кичине мүмкүнчүлүк болуп калса ошолдо баягы тажрыйбанын немесине салып коюп гана бирден упай жыйнашып атат. Билесизби Касым ага, мага ушул балбандарыбыздын бири-бирин аяп жаткандай сезилип атат да. Балким чын алдай болушу мүмкүн. Эми менимче ушул менен булар деле баягы спорттук карьерасын баягы эртеби кечпи токтотууга мажбур болушат. Балким ошондой бир кандайдыр бир жаракат алып калбай, жакшынакай бир спорт менен коштошсокпу деген. Бул деле биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнда финалга чыгыш деле чоң ийгилик болуш керек. Ошон үчүн булар бири-бирин аяп атат окшойт.
Ооба, ортодогу 6 мүнөт убакыт соңуна кандайча чыгып калганы бизге дагы байкалбай калды. 5-3 упай айырмасында Нурлан Молдокулов бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун эреңчи боюнча жеңүүчүсү. Оюнча муну Нурлан Молдокуловдун ысымы Кыргыз улуттук спортунда гылымга жазылып калат болуш керек. Жашы бир топко келип калганына карабастан ал бул беделдүү делген самалыктын жеңүүчүсү болуп калды. Баракелде Нурлан Молдокулов. Ал кезинде Манас 1000, Ош 3000, ошондой эле Шабдан Батырдын мааракесинде дагы оодарыш боюнча жеңүүчү болуп табылган жайы бар. Азыр эми ал көрүүчүлөрдүн астында баталарын алып, оюнча Нурлан Молдокулов бул жеңүүсү менен саңды барам менен өзүнүн спорттук таржымалына дагы бир жыйынтыктаган чоң чекитти коюп койду көрүнөт. Кыргыз Республикасынын Эреңиш Мелдешинин Эреңиш Федерациясынын президенти Ногоев Өмүрбек Арстанбекович. Колчак кутуктап койсоңуздар. Жумалиев Үйлебек, Казакстан. Эреңиш Федерациясынан калмак, колуна момдай камчы, ошондой эле 35 000 сом байге медаль, анан диплом. Ал эми экинчи орунду ээлеген Алтымышев Марат, Кыргызстан. Биздин жогорку кеңештин вице-спикери Зулфукаров Төрөбай агабыз. Мына медаль, диплом, ошондой эле 65 000 сом байге, ошондой эле Эреңиш Федерациясынын атынан калпак, жана момдай солу камчы, Азамат, Карагулов Руслан, Кыргызстан. Казахстан, Яченко Сергей Александрович. Одевается золотая медаль и диплом первой степени. И 150 000 сомов. Мына 150 000 сом байге башында Эреңиш Федерациясынын калпагы, ошондой эле камчысы. Бул мелдешке даярдаган Курманкулов Нияз машыктыруучусу. Колчап, куттуктап койсоңуздар, колчап.
Карагулов 80 кг салмакка чейинки бөлүктөгү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы эреңиш боюнча белдештин жеңүүчүсү. Уважаемый, для награждения спортсмена свыше 80 килограмма приглашается Сабиров Максат, депутат Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. Кенжин Толеш Аукебаевич, депутат Мажилиса Республики Казахстан. Акибаев Аскат, президент фонда всемирных этно-игр. Нурпейисов Марат 3-чү байгелүү орунду ээлегендиги үчүн байге тапшыруу аземине чакырылат. Нурпейисов Марат, Казахстан. Награждается медалью и дипломом 3-й степени, 35 тысяч сомов призовой фонд, еще колпак от Федерации Ереңиш и Камчы. Куттуктап кол чаап койсоңуздар. Азамат. Экинчи байгелүү орун ээлегени үчүн Кыдыралиев Күмүшбек чакырылат. Буга күмүш медаль, экинчи даражадагы диплом, 65 000 сом байге, ошондой эле Ереңиш Федерациясынын калпагы жана камчысы. Күмүшбекке кол чабуулар. Буга чейинки дагы чемпиондук наамдары көп болгон. Бул биринчи көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр мелдешинин жеңүүчүсү Молдокулов Нурлан чакырылат. Алтын медаль, биринчи даражадагы диплом, 150 000 сом байге. Баш байге менен биргеликте 117 000 сом акчалай сыйлыкка тартып, ошондой эле Ереңиш Федерациясынын спортунун тарыхына бадыр айта жазып койду десем дагы. Ошондой эле камчысы